Ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо азыр да гана алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип, 4 көчөнү берип койгондугуна жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксайга кеткен жолду, Варухка кеткен жолду алар тажиктерге биздики деп признавать этире алган эмес. Мына чыккынчылык. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бул жолдордун историясы ушундай. Мына 4 көчөнү берчи мага. 4 көчөнү мен айтып коеюн. 4 көчө, булар 275-ти карасаңар туугандар, ошол маалда протоколго кол койгондо дагы билбейм, мас болуп алып кол коюшканбы, же жөн эле кол коюп коюшканбы, мен түшүнбөйм да просто. Мына 275 метр деп могул жерден алышкандагы мынау көпүрө бар го биздин. Мына Көкташтын көпүрөсү. Мына биздин көпүрө бар, ушу көпүрөнү кошуп туруп кол коюп беришкен, Мына 275 метр мынерге чейин келмек. Мына мынерге чейин келип, мынерден кошуп көпүрөнү кошуп туруп, буларга полный доступ кылып, мынияка Саманьон док майылдарына доступту беришкен дагы, кол коюп беришкен. Көпүрө дагы буларга өтүп кеткен. То есть көпүрөнү биз курган көпүрөнү дагы биз булардан арендага кайра алат экенбиз да. 49 жылгачы. Вот в чем вопрос. Эми биз эмне кылдык? Ушул 275 метрди биз кыскартып көпүрөнү өзүбүзгө калтырдык. Мына көпүрө бизде калды эмичи. Эми 253 метр болуп калды мына бул. 275 эмес, 253. Биз ушунусуна чейин көңүл бурдук. Себеби кантип биз көпүрөнү беребиз? Бул көпүрө деген стратегик көпүрө да биздикичи. Мына булар моңолтуп туруп 275ке чейин келген эле бу жерге чейин. Биз муну кыскарттык дагы 253кө түшүрүп туруп, көпүрө биз тарапта калды. Көпүрөнүн ортосунан бөлөйлү, көпүрөнүн чекесинен бөлөйлү деп приблизительно бир 3-4 ай бир көпүрө үчүн жүрдүк биз. 3-4 ай. Нелерди гана кылбадык. Мен 2-3 жолу Тажикстанга барып келдим. Алар 2-3 жолу бул жакка келип кетишти. Жок көпүрөнү алабыз. 275 метр дегенсиңер, 275 метр макул. 275 метрди кол койгон булар, 275 метрди бизде арендага алгансыңар. Мына протокол дейт. А 275 метрни өлчөп келсек, дагы бир жолу айтам. Мен муну көбүрөөк айтып коюп атам, себеби силерге түшүнүктүү болсун деп атам. 275 метрни өлчөп келсек, көпүрө дагы булар өтүп кетип атат. Көпүрөнү да булар алып койгон. Арендага биз өзүбүз курган көпүрөнү биз өзүбүз кайрадан арендага алып атабыз. Мына. В чем заключается предательство интересы государства? Вот где лежит предательское отношение к своим обязанностям, своей подписью должностного лица. Ушуну конце концов биз акырында барып туруп, анан кийин мына ушун негизинен чабыш болду. Дагы бир жолу айтайын, эми көпүрө бизде калды, 253 метр болуп калды, 275 эмес. Эсиңерди тутуп алгыла. Мындан ары 253 деп айткыла. Болду. 253 метр болду дагы, көпүрө биз тарапта калды, туугандар. Ушу менен бул жер дагы нейтральный болуп калды. Бул жерде эми булардыкы да эмес, биздики да эмес, ортодогу жер, бул жер. Бул жер эми мурда булардыкы да признавать этип бергенбиз да. Эми признавать этпестен кайрадан нейтральныйга алып келдик. Бул биздин ушул чек араны делимитациялоо жумушундагы жүргүзгөн эң негизги жеңиштерибиздин бири ушу болду. Эң негизги. Себеби эгерде мурда бул жерден Камила Абдыразаковна, Миргүл Өмүрзаковна, Чыңгыз, дагы ким бар депутаттар Баткенден. Ушулар жакшы билесиздер. Мурда Лейлек действительно анклавда калып кеткен. 4 көчө алардыкы болгонбу? Алардыкы болгон. Самарканддагы Миңөрүк жолу болгон эмеспи? Болгон эмес. Андан сырткары, мына дачаны көрсөткөчү, Аксайдагы. Аксайды, мына андан сырткары Рават жолу. Эмени көрсөтчү жанагы. Аксайды көрсөт, Аксай Варухту көрсөт. Жана көрсөттүң эле го? Мына. Андан сырткары туугандар. Мына. Мынерден келген дагы булар. Мына биз бирден келгенбиз, бир жерге келип токтоп калганбыз. Мына өтө албай калганбыз. Себеби могул жерде көпүрөнү жардырган дагы, могул жерлерде алар признавать эткен эмес.
Любой бір ызычу болса, ошерді басып алып, ошерді ызычу бола берчелек. Бұлар мұнау жолды дағын, Ақсай айылын дағын, признават еткен емес. А біздегі мұндай болып қалғанда, ошонда мұндай болып, бұлар признават еткен жері мұнаяқ болып кеткен. Мұнау рават жолы дағын, бұл анклавта қалып кеткен. Мұрда. Рават жолы дағын анклавта қалып кеткен. Азыр бізде 3 жол бар. Емеге лейлек өтүүчү. Азыр айтып атышпай о, кече күнү өмеден бір айтат, жанагы интернеттен. Бұл чечимди кабыл алгандан кийин лейлек анклавта қалып кетти дейт. Акылыңар барбы? Туғандар. Ошол айткан туғандарга айтып атам, мен депутаттарга айткан жокмун. Так? Кантип қалып кетет? Эгерде биз наоборот, мына бир жол, 4 көчөнү биз жасадыкпы? Нейтралдык кылып жасадык. Мунол көчөнү жасадыкпы? Миңөр Самаркандыкты жасадык. Мунол раватты жолун биздин жол кылып, Кыргызстандын истинный өзүнүн жолу кылып туруп, границаны мыйерден токтоттукпу? Токтоттук. Демек, мунол биздин Лейлек району бүгүнкү күндө питается с 3 сторон. Миңөрүк Самаркандык питается, 4 көчө питается, и рават жолу менен өзүбүздүн жол менен питается. Никаких анклавов, наоборот, биз Лейлекти полный анклавдан чыгардык. А мурда болсо эмне болчу? Мурда болсо мунау жол жок эле. Мунау жол вообще жок эле. Мунау жол болсо тажиктердики болчу. Мунау жолду болсо алар признавать этпей, бу жерде чабышып турчу элек. Признавать этчү эмес. Туурабы? Мына ушул жерде дачада канча балабыз өлдү? Мына акыркы маалда ушу дачада ушу айтканда эле жүрөгүм ооруп кетти. Ушул жерде 3 балам өлдү ушул жердечи. Акыркыда ушул жерде 3 балам өлдү ушул жердечи. Дачада атышам деп, ушул жолду карайм деп. Мына ушул жерде, эмени жардырганда, көпүрөнү жардырып туруп, ушул жерде МВДнын 3 баласы өлдү. МВДнын 3-өө өлдү, 4-өө өлдү ошол жерде. Ошол жерде азыр мен айтам. МВДдан 5-өө өлүптүр. Ушул жерде бул жерде, по-моему, 3-өө өлдү окшойт. Ушу МВДдан 3-өө өлдү, менден 3-өө өлдү ушул жерде. Мына ушинтип, то есть мурда по-настоящему Лейлек анклавда болчу. Бул жол жок эле, вообще жок эле. Бул жол тажиктердики эле, бул жолду признавать этпейт эле. Азыр бүт бардыгын биз анклавдан чыгардык. 3 жактан чыгардык анклавдан. Эми мынау жол менен кетсе, Лейлектиктер 30 километрге тезирээк жетет. Мына жерде жол салып койгонбуз, уже жолду салып койгонбуз. Президентибиздин тапшырмасы негиде Миңөрүккө чейин жол салганбыз. Мынау жолду салабыз дагы. Лейлектиктер эми Баткенден келе айтканда мынау жол менен жүрөт дагы 30 километрге тезирээк жетет. Мунун бияка чыгып кетсе да болот, Самаркандтан билесиңер, жол бар. Жанагы Мадиген жолу менен бияка чыгып кетсе да болот. Мынага чыгып кетсе да болот. Аны да жасайбыз, кийин жаса беребиз, сону кылып жаса беребиз. Эми жасасак болот, Камил Абдыразаковна. Чеградан кийин жасасак болот. Мына Баткендиктер дагы, Самаркандиктер болсо, Самаркандиктер мунияктан айланып, монтип айланып, монтип 4 көчө менен монтип айланып, анан монтип туруп, монтип Баткенге келгичекти. Эми азыр мына Самаркандтар эмне деле мындай өтө калышат. Мына. То есть бул дагы өтө чоң биздин жетишкендигибиз болду. Муну жетишкендикти эми, конечно, каалаганда бардыгын өзүң алып койгуң келет, баарын өзүң кылып койгуң келет, бирок өтө кыйын болду. Кыйын, кылыш да кыйын, сүйлөшүш да кыйын, талаш тартыш да кыйын. Бирок ушуга көндүрүп аттык, акырын көндүрүп, ар түрдүү ыкмаларды колдонуп,